Менин атым Шабдан Болотбеков, бул Шаба ТВ каналы жана бүгүн Екатеринбургда биринчи күндү өткөрдүк. Анан өзүбүз жерден тамак жасап жеп, тамактын жумуртканы суга бышырып жедик. Эртең менен Айтнамаз барып келдик. Кишилер абдан көп болду, ар кайсы улуттагы кишилер жана мусулмандар. Азыр кичине өткөндөн кийин, убакыт өткөндөн кийин эшикке чыгабыз. Эшикте жарык, погода сонун, бирок кичине шам болот. Айтпамас элдер абдан көп. Екатеринбург шаарынын мечиттеринин бириндебиз азыр. Нар жагында вообще орун жок болуп, анан бул арт жагына келдик. Буянда да абдан көп экен. Жалаң мусулман бир туугандарыбыз мына. Көп абдан. Айта кетчү нерсе, бул Россияда өзгөчө ушул жакта күн абдан эле эрте чыгат экен, анан түн абдан кеч кирет экен. Күн абдан кеч кирип, бирок абдан эрте чыгат экен. Түн аз, күн көбүрөөк экен да. Ошон үчүн саат бияка 4:30 келгенбиз. Азыр бул жер саат 4:30 учуру 4:30 кандай болчу? Бул жерде болсо достор биздин тажик жакта соода кылып, ошо нандарды сатып жатышат. Достор азыр көчөдөбүз. Погодасы бир кызык да экен, чынын айтсам. Жамгыр жаап, токтобой же күн жылып, шамал болуп эле. Болбосо Кыргызстанда азыр жай жакшайып турат. Биякта ушундай экен мына. Ошондой. Машиналар да мындай экен. Жалаң минивэн. Мындай сыяктуу башкача. Кыргызстандагыдай эмес. Вообще бөлөк машиналар экен. Жалаң мындай өздөрүнүн Chevrolet, Hyundai ушундай машиналар экен. Бул жак биз жашаган двор. Шаарда жанагы микрорайон, микроштардагыдай эле. Точно эле ошондой. Бирок орустар көп да, айырмасы бир эле ошо. Так ошондой эле. Үйлөр деле ошондой, подъезддер деле баары окшош. Дагы бир нерсе, бул жакта баары баягы эч кимден уялбай эле тамеки чеге берет экен. Кичинекей бала болобу, кыз болобу, көбү тамеки тартат экен. Ошол бир минустардын бири окшойт. Так баары сонун. Бизге главный жулуп кетпесе болду. Жаштар башкалар тамеки тартпаса, баары жакшы болот. Мына напоследок бул мына биздин кыз кичинекей чакан жерге жатабыз. Жана айдак-чайдакка дайын полкабыз бар. Салат. Көрүнүш абдан жакшы, шаардагыдай эле, точно эле ошо Бишкектегидей эле. Эч айырма жок. Эгер бул видео кызык болсо, өзүңдүн ой пикириңди жазып кетсең болот. Азыр эмне болуп атасың жана кайсы шаарга барайын деп жатасың жакын арада, жана ой пикириң калтырып, кааласаң лайк, кааласаң жөндөп көрүп. Чоң рахмат.